жылдын көз мезгилинде ишке берилип, типтүү курулган мектептердин катарын толуктаган. Мында замандын талабына шайкеш келген шарттар түзүлүп, окуучулардын ар тараптуу билим алуусуна ылайыкташтырылган. Алсак мектепте компьютердик класстар, электрондук доска, атайын китепкана жана эмгек каанасы, предметтик лабораториясы бар. Биз бул жаңы мектептен бүтүп, жаңы мектепке кирип окушубузга аябай күттүк, аябай муктаж болдук. Эски мектебибизде 720 бала окуп жаттык, 3 сменада окуп аттык. Аябай кыйынчылык шарттар жаралды. 3 сменада балдар батпай, кружокторду дагы өтүшүбүзгө тоскоолдук берип жатты. Эми азыркы мезгилде мына жаңы мектепке көчкөнүбүздөн бери түштөн кийин класстан тышкары иштерди өтөбүз, кружокторду өтөбүз, окуучуларды олимпиадага даярдайбыз, жалпы республикалык тестирөөгө даярдайбыз. Жаңы мектептин шарты аябай жакшы. Аталган мектеп 420 орунга ылайыкташып, жергиликтүү аймактын мектепке болгон муктаждыгын жойгон. Себеби буга чейин окуучулар эски 2 корпуста окуп, сабактар нөөмөт менен өтүлчү. Жалал Абад облусу боюнча акыркы 2 жылда республикалык бюджеттин жана ар кандай каржылык колдоолордун негизинде 9 мектеп жана бир нече бала бакчалар курулган. Азыркы учурда биздин областын аймагында 34 жалпы биринчи мектептердин курулуштары түрдүү багыттардан азыркы бүгүнкү учурда жүрүп атат. Ошондой эле 24 мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын курулуштары дагы бул республика бюджеттен, кайрымдуу фонддордон, облустун өнүктүрүү фонддорунан, ошондой эле райондордун өнүктүрүү фонддорунан бүт жерде курулуп атат. 2021 жылы облустун аймагында бизде ошол мектепке чейинки жашында чейинки балдарды кабыл алуу максатында бизде 11 мектепке чейинки билим